Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу бир туугандар, агалар, энелер, бардыгыңыздарга Кудай Тааланын тынччылыгы, аманчылыгы болсун. Мына алыстан, Бишкек шаарынан келип аткан бар, ар жерлерден ушинтип убара болуп келдиңиздер. Алла Таалам бардыгыңыздардан разы болсун. Кудайым ак жолунан бардыгыбызды айырбасын. Дүйнөдө ушундай: Аллахумма ахсин акибатана фил умури куллиха ва ажирна мин хизид дунья ва азабил ахира деп улууларыбыздын дуалары. Allah'ım har bir işimdin akırın жақшы қыл, ақибетін, финишин жақшы қылғын. Алла Таалам дүниеде шерменде қылбағын, ақиреттен азабынан сақтағын дейтілі. Урматтуу бир туугандар, башы иштерибиз иншалла Кудайым дүниеде шерменде қылбасын. Ишибиздин жыйынтыгын Кудай Таала жакшы жыйынтыкташты Кудай Таала насип кылсын. Бир ишти баштаганда 1000 деген адам баштайт экен. Бирок анын акырына чыккан бар экен. Акыры кимдики кандай бүтөт, ал негизги нерсе экен. Дүниеде бардыбыз энебиз төрөйт, ар бирибизге бакыт каалайт, ыйман каалайт, ата эне деген ушундай балам бактылуу болсун дейт. Бирок адам качан өлүш Алла Таала жазып койгон. Бирок кандай өлүштү өзүбүз ыктыяр бизде экен. Урматтуу бир туугандар, кандай жашасаң ошондой өлөсүң деген пайгамбарыбыз. Кандай өлсөң ошондой тирилесиң дейт. Ошо өмүрдүн да аягын жакшы аякташты Кудай Таала насип кылсын. Анан бир туугандарыбыз, бардыгыбыз шүгүр дейле. Биринчиденчи келиңиздер, бардыгыбыз бир мамлекеттин жараныбыз. Ошо Кыргызстан деген мамлекеттин паспортун көтөрүп жүрөбүз. Ушул жерде абасын жутуп, суусун ичип атабыз. Бир бардыгыбыз ошо Кыргызстандын жараныбыз деп атабыз да. Бардыгыбыз шүгүр келтирели, ушундай алтындан кымбат мекендерибиз бар. Илгери таң калат эле, азыр адамдар аалам бир кыштак болуп калды, көрдүңүздөр. Бир чоң айылга айланды аалам деген. Эч нерсени жашыра албайсың. Адамдардын бардыгынан илгери бир Олия зат айткан экен. Ушунда кыямат жакындаганда ааламды алаканыңдан көрүп каласың деген экен. Азыр мына соткаларды карап, алаканыбыздан ааламды көрүп калдык. Иргели ушул жерге Өзбекстанга барып келген кишини кандай экен деп бир жума артынан адамдар кечке чейин ошону сурайт эле. Туркияга барып келген адам космоско барып келгендей болот эле. Билесиздер ба, 90-жылдардан кийин. Азыр айга учуп барып келсең делечи, адамдар ушу погоданы эле сурап коет, башка эчтеке сурабайт, көрдүңүздөр да. Адамды эч нерсе менен таң калтыра албаган учурлар келди. Бирок ушундай фитна замандардын үстүндө жашап атабыз. Бир туугандар, моюнга алалы мунучу, көрдүңүздөр. Жалаанын, бири-бирине жала жапмай, бири-бирин көрө албай калган замандын үстүндө жашап атабыз. Анткени эмне болуп кетти? Дүнүйө арзан болуп кетти, таксырлар. Эч кимди эч ким менен таң калтыра албай калдың. 10 жыл, 15 жыл менен сотовый телефон көтөрүп жүргөн кишини ушинтип карашат эле азырчы. Азыр 30 жыл мурун Жигули Москвич айдап койду деп арыз жазып бири-бирин түрмөгө тыктырып салган. Азыр Жигули Москвич менен кой кайтар десең кайтарбай атат. Лучше жөө кайтарам деп атат. Адамдар ушундай болуп кетти, көрдүңүздөр. Дүнүйө ушундай ачылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам силерге мен силерден кедей болушуңардан коркпоймун деген. Бирок менин корккон нерсем дүнүйө ачылып туруп, ошону бөлүшө албай, ошону тытышып бири-бириңер менен ошону талашып, мурунку үммөттөрдөй болуп талашып, мурунку үммөттөрдү Алла Таала кандай кылып жок кылып койсо, силерди ошентип жок кылып коюшунан корком деген. Урматтуу бир туугандар, ошондой замандарда жашап атабыз. Көрдүңүздөр, бардыгыбыз кажерде эмне заман кайсы учурдагыны бири-бирибизге билели. Анан вазаккир файинна зикратан фаул муъминин. Ушул жерден мен уруксат бардыгыңыздардан кечирим сурап туруп айтам. Силерге бир акыл үйрөтөлү деп келип аткан жокпуз. Бири-бирибизге насихатчы экенбиз, бир тууганбыз. Бизди бири-бирибизди бир тууган көрбөсөк делечи, биздин акыйда боюнча, биле матуриди акыйда боюнча, көрдүңүздөр. Азыр бузук да акыйдалар чыгып атат. Көрдүңүз, матуриди акыйда боюнча ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп турган адам болду момун, мусулман, көрдүңүз да. Аны иманына шек келтире албайсыз, көрдүңүздөр да. Аны күнөө кылып атса дагычы, күнөөгө барып атса дагы, бизде кабира бир кабаир чоң күнөөнү кылып койгондо ал динден чыгып кетти дебейт да биздин акыйда, көрдүңүздөр. Иннамал муъминуна ихва, жүрөгүндө иманы барлар, жүрөгүнө Алла Таалам бар бир экенине ишенгендер, пайгамбарды пайгамбар дегендер, бардык айып нерселерге ишенгендер, иманга байланыштуу нерселерге ишенген момундар bir-birine bir tuğan deyip barda. Ata eneden bir ata bir eneden törölgönдөй, bir enenin kursağından çıkkандай bir tuğan деген. Bir-biribizге адамдык сыпат менен жаман көрсөк деле Алла Таала бизди бир туган кылып койгон, бир тугандар. Бизде азыр көрдүңүздөр, бир тугандын жакшылыгына сүйүнбөгөн бир туганбы?
Bir adamның башына кыйынчылык келип турса, кайгырбаган bir туганбы? Карасаңыз, бирок бизди Алла Таала bir туган кылыптыр. Бири-бирибизге күйөлүү, урматтуу bir тугандар. Биз талаша турган эч нерсебиз жок. Ошону жакшы билип алалы. Азыр бизде ушундай жаман адаттар пайда болуп кетти. Мындай жамааттамын тигиндей деген нерселер менен болбойт, бул нерселер менен. Bir тугандар, кимдин гарантиясы бар экен? Кимдин гарантиясы бар? Мына татыктуумунбу, татыксызмынбы? Алла Таалага маалым. Бирок Алла Таала буйруп, ушу жерде азыр ушу муфтилик кызматты аткарып турам. Ушу кызматта турган мен жаннатка барамбы? Же азыр арак ичип жүргөн көчөдө bir киши жаннатка барабы? Эртең тооба кылып келип bir жаннати ишти кылып ал киреби? Алланын тагдырында нерсе, көрдүңүздөр. Урматтуу bir тугандар, эч ким колубузга жаннатты кармап алган эмеспиз. Bir Умар радыйаллаху анху билесиздер да. Өмүрүндө ушинтип мунафык эмесминби деп коркот эле, көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай ишин кимге эмнени сүйлөштү, кимге эмне кылдырышты пайгамбарыбыз жакшы билет эле. Жанында эң жанынан жакын болгон Абу Бакр радыйаллаху анхуга кээ айтпаган сырларын bir сахибе сыр деген bir сахабага айтат эле. Ошо Умар радыйаллаху анху кийин халифатта тургандарга айтпаган сырларын ошого айтат эле, көрдүңүз. Аны сахибе сырдын ээси деп. Анын кулагы киргенден кийин гөр сыяктуу, кабыр сыяктуу болуп калат экен. Оозунан чыкпаган ушундай сыпаттын ээси болгон заман. Ошо сахабалардын арасына дагы биз жөнөкөй инсанбыз. Сахабаларды бардык дүйнөдө 2 миллиардка мусулман бар. Барын бириктирип туруп bir сахабанын кылына тең келбешибиз мүмкүн, урматтуу bir тугандар. Ошондой улуу заттар болгон. Пайгамбарыбыз гарантия берген заттар болгон. Асхаби каннужум би аййигим иктадайтум. Менин сахабаларым жылдыздар сыяктуу. Кимисине ергешип, кимисин туурап, кимисине ыктыда кылып жашасаңар силер да туура жолду табасыңар деп гарантия берип кеткен ушундай заттар болгон. Биздин кимибизге гарантия берген? Ушундай заманда баланча туулат деп кимибизге берди эле, көрдүңүздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хайрул куруни qarni summa alladina yalunakum 3 кылымга, 3 доорго гана ушу кепилдик берген. Кылымдардын, ушу доорулордун эң жакшысы менин доорум, менин тушум. Андан кийинки доор деп ошо сахабалар табигиндерге гана гарантия берген. Калгандар усулам кыяматка жакындаган сайын адамдар ошондой күнөөкөр адамдар көбүрөөк чыгат экен. Ошон үчүн урматтуу bir тугандар, карасаңыздар, пайгамбарыбыздын сахабалардын арасына дагы билинбей аралашып туруп мунафыктар кирип алат эле. Анан биздин арабызга мунафык кирбейт деп кимдин гарантиясы бар? Кудай сактасын, мунафыктыктан Кудайым сактасын, көрдүңүздөр да. Ошол учурларда ошо сахибе сырга пайгамбарыбыз айтат экен. Тиги баланча мунафык, тигинин ушундай силерге кесепети тийбесин, тиги дейт экен. Адамдардын ошо мунафыктардын да бирин ачкан эмес. Бирок bir кишиге кийинки сахабаларына зыяны тийгизбес үчүн ошого каттатып, ошого айтат экен. Аны жанында Абу Бакр да билет экен. Ошо Умар радыйаллаху анху да билет. Бирок көрдүңүздөрбү, ал менин ишим эмес деп пайгамбарыбызга аралашкан эмес. Демек алга айтып атабы, демек ошонун иши деп. Көрдүңүздөр, бизде бири-бирибизди кысканабыз, сахабаларды туурап жашайлы десек бизге өрнөк ушундай. Анан пайгамбарыбыз дүйнөдөн кетти. Абу Бакр радыйаллаху анху дүйнөдөн кетти. Умар радыйаллаху анху халифатта турганда ушинтип мусулмандардын арасынан bir жаназа болду десе барат эле. Артта Умар радыйаллаху анху карап, сахибе сыр жаназадан кетип калсак ошо кетип калчу элем дейт, көрдүңүздөр да. Анткени ошо жаназа мунафыкпы деп. Bir күнү барганда ушинтип туруп сахибе сыр жаназадан мындай басканда Умар радыйаллаху анху барып, тизесин кучактап, мени да пайгамбар мунафык деп айткан эмес беле деген. Урматтуу bir туган, анан биз эч кимибиз иманыбызга гарантия берип алганыбыз жок. Карасаңыз, эртең менен мусулман болуп төрөлүп, кечинде кафир болуп өлүп калып атат. Кечинде төшөгүнө мусулман болуп жатып, таң аткыча кафир болуп калып атат. Ушундай иман деген назик нерсе экен. Бардыгыбыз, урматтуу bir тугандар, бүгүн жолугалы деген нерселерибизчи. Көрдүңүздөр, Баткен эли, ушу Кыргызстан эли, мен силерге кошоматтанып, же көңүлүңөрдү көтөрүп коеюн деп атканыбыз жок. Кыргыз элинин бардыгы карыздар эл, көрдүңүздөр. Биздин эл алаканга толгон ушундай аз эл экенбиз да, көрдүңүздөр. Ушу 6-7 миллион деген кичики дүйнөдө bir тамчы элбиз. Ушундай жерлерди берген Кудай Таала биздикинде мына чет мамлекет азыр bir aalам bir айыл болуп калды го, көрдүңүздөр.
Эч кимди эч нерсе менен таң калтыра албайсың. Бирок бардыгын көрүп атабыз мына бул Кыргызстаныбыздыкындай жер, ушу ыйык Меккеде барып дагы 1 айдан кийин Кыргызстанды сагынып атабыз го. Илгерки аалымдардан бирөө ошентип эң акыркы өмүрлөрүмдө ошо Мекка, Мадинада барып өлөрмүн деп ошо жерге барган экен. Канча 1 ай тургандайын өзүнүн жерин сагынган экен. Ошондо анан Алла Тааладан истигфар кылып, о Аллахым, баары бир туулган жерден топурагы өйдө турат экен. Мен Меккеде туруп ошо жеримди сагынгандан көрө мен эми тооба кылдым, сен мени кечир, мен жериме кайтып барып туруп Меккени сагынайын деген экен. Урматтуу бир туугандар, ошондой туулган жердин топурагы алтын. Баткен эли канчалаган огуштуу, урматтуу бир туугандар. Кече атадан бала ажырады, баладан ата ажырады, үйсүз калды адамдар. Кудайга шүгүр, бирок биздин кыргыз элинин улуулугу бар. Биздин бир жаман жактарыбыз да бар, бираз жалкоорок, анан жанагындай көңүл ачканды сүйгөн калк болот экенбиз, ошо жаман жактары. Бирок жакшы жактарыбыз, биздин даңктана турган, Аллага шүгүр кыла турган жерлерибиз көп. Ушу жерде Баткенде окуя болуп аткандачы, Кыргызстан ушу уктаган жок, урматтуу бир туугандар. Тети Ысык көлдүн, Нарындын тетияктагы айылдар, акыркы козуларын, акыркы картошка, бир кап картошкаларын ушу жака жардам болсунчу деп атты, көрдүңүздөр. Кудайым буйрса иншалла, жакшылап бир дуа кылып туралы. Чегара жер деген ушундай улуу жер экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы Меккеден ошентип туруп чыгарып коюшканда, эң аянда сахабаларды хижрат кылдырып еп, пайгамбарыбыз Абу Бакр радыйаллаху анху менен калып, Меккеден ушинтип чыгып баратып Меккени карап, Абу Бакр радыйаллаху анху ушинтип карап ыйлап дейт. Тартынып сурай албайм, дагы бир барып дагы ыйлайт. Дагы ушундай ыйлаганда, я Расулаллах деп сураганымда ерери кеп кетип, эй Мекке, сенин бооруңда менин киндик каным тамган жерсиң. Сенин үстүңө Куран түшкөн жерсиң, сенин үстүңдө Кааба турган жерсиң, сенин үстүңдө пайгамбарлар баскан жерсиң, сен менин жүрөгүмө эң жакын жерсиң. Сенден чыгарып атышат. Эгер чыгарбаганда мен чыкпайт элем деп туруп кеткен. Мадинага барганда катуу ооруп калган эле. Сахабалардын баары ооруп калган эле. Бирок сахабалардын, пайгамбарыбыздын көрсөткөн ушу батинкенин боосун, көрдүңүздөр, эң кереги жок нерсе, көрдүңүздөр. Муну сурагандан киши уяла турган нерсе. Бирок сахабалар ошо кепиштеринин боосун байлаган, боо боло турган болсо да Алла Тааладан сурашчу эле дейт. Ушундай дуага жакын болот эле дейт, көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыз чыгып, сахабалар чыгып, Мадинанын дубалдарына асылып, о Алла Таала, Меккеге кандай сүйүү берсең, так ошондой сүйүү бер деп, Мадинаны ушундай сүйүшкөн эле, дуалары кабыл болуп. Кийин бир ушунда казаттарга чыкса, бир сапарларга чыкканда, сахабалар айтышат, кайтып келатканда, ушу алыстан жана жаш балдар бар эмеспи, 1-2 класс жаш балдар минтип бир үйүнө келатканда сүйүнгөн жерине баратса чуркагандай, пайгамбарыбыз ошого окшоп калат эле дейт. Ушинтип минегинин үстүнөн тура калып, ушинтип Мадинаны карайт эле дейт. Улам ушинтип шашылып бастырат эле дейт. Мекендин сүйүүсү ушул экен, урматтуу бир туугандар. Мекен дегендин сүйүүсү. Бардыгыбыз бул нерсеничи жүрөктөрүбүз менен кабыл кылалы, бир туугандар. Бул жерлерибизде биз мына бул жерде кээ бир туугандар менен Египетте алуучуларчы, азырго эми ааламдын тик учу менен бул эч нерсе болбой калды. Алуучулар моундай кабарлашкан сотка деле жок эле, акча деле жок эле адамдарда. Ачка ток болуп ошол жерде жүрдүк элек. Эң акырында ошо бир секунд, бир жылдай өткөн күндөр деле болгон ушул жакты арзып. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн бардыгыбыз шүгүр келтирели. Куранда ла ин шакартум ла азиданнакум. Менин берген ниматтарыма шүгүр келтирсеңер сөзсүз ашырып берем. Алла Таала ушундай убада берет, сөзсүз деп. Таакит, мына бул жерде араб тилин билген, мени 10 жыл окута турган канчалаган адамдар отурасыңар. Араб тилинде таакит, 2 таакит менен Кудай Таала, көрдүңүз ушул жерде сөзсүз ашырып берем, үстүнө берем дейт. Ошон үчүн бул нерселерибизге шүгүр келтирели. Көчөдө адамдарга окшобойбуз, урматтуу бир туугандар, жүрөгүбүзгө иман кирип калган, канча мээнет кылгансыңар. Адамдардын канча адамдар билинбейт экен. Кече мен бир аалымды, атын айтпайын да, биздин Кыргызстанда ушундай бир абройлуу болуп калган аалымды тааныштырып атып айттым. Кээ бирөөңөр жаман көрүшүңөр мүмкүн дедим. Бирок адам ушу какшап отуруп 20-30 жылдан бери адамдарга тынымсыз сүйлөп отурупчу 10 миң деген наркомандардын ошо наркотиктен чыгышына себеп болгон адам,
10 миңдеген үй бүлөсү ажырашып кеткендердин кайра табышып калганына себеп болгон адам, 10 миңдеген көчөдө жетим көрдүңүздөр. Бала 1 саат жетим болсо, көрдүңүздөр. Кече бир туугандардын үйүнө барсак, айылдан алып келип бир 2 жашар баласын таштап койгон экен, 2 саатка деп бир тууган. Багында карасаң 2 саатта жетим болуп калган адамчы. Кудай сактасын, жетимдикти эч кимге жашатпасын, көрдүңүздөр. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам «Иза бакал ятим ихтазза аршур рахман», эгер бир жетим ыйлап кала турган болсо, Алланын аршы титрейт деген, көрдүңүздөр. Ошондой Кудай сактасын, 10 миңдеген жетимдин жетим болбой калышына себеп болгон адамдар да, ошол сыяктуу сиздердин араңыздарда дачы канчалаган мына Макбулдамда, мына Мухтар эке, мен Мухтар экени менин жакын агам болот бул киши. Кичиги кезибизден бизди карап, ошо мында майда балдар эле келип бизге нам берип ошол жерде. Ошентип бизге ага болгон киши. Көп мен ушу мисал кылып айтам, көрдүңүздөр. Жаны тынбай Кыргызстанды ар жерин кыдырып, бардыңар себеп болгон адамсыңар. Араларыңарда мен да тааныганым бар, тааныбаганым бар, таксырлар, туурабы? Биз бир тууганбыз, бири-бирибизди душмандай көрбөшүбүз керек. Ар кандай туура эмес түшүнүк мененчи тигинтип туруп эле пикириң келишпей калса, дин кыблабыз бирби бир, мечитибиз бирби бир, Каабатуллабыз бирби бир, Кураныбыз бирби бир, пайгамбарыбыз бирби бир, биз үмүт кылып аткан жаннатыбыз бирби бир, өзүбүздүн жерибиз бирби бир, улутубуз бирби бир, тилибиз бир, миңдеген бирлер бар экен да. Анан келип туруп каякта кээде түшүнүп түшүнбөй сүйлөп койгон адамдардын арасында кээде мынтип, кээде ой пикириң туура эмес болуп калат, бир тууганың менен деле туура эмес болуп калат, кээде атаң менен деле ой пикириң туура келбей калат. Жашоодо болот экен да, дин жеткирүү, динди жашатуу, үй бүлөбүзгө динди үйрөтүү, адамзатка үйрөтүү, бир тууганга үйрөтүү бардыгыбыздын максатыбыз да. Бирок ошо үйрөткөндө кээ бир жолдорубуз, методдорубузда бир аз айырмачылык болуп, методдордо бирибизге жакпай калса, аны душман катары көрбөшүбүз керек, урматтуу бир тууган. Душман катары көрсөк, айтып коеюн, мына мечитте айтып коеюн, биз жаңылышкан болобуз. Көрдүңүздөр, биз анда туура эмес жолдо кетип аткан болобуз. Кандай болсо да бирөөнүн пикирин сыйлашың керек, көрдүңүздөр. Сүннөткө ылайыкпы? Сүннөттү сатып алган эч ким жок, көрдүңүздөр. Пайгамбарыбыз кылганга ылайык алда кылып атат. Алдагы өзүнчө жоромалдап атат. Пайгамбарыбыздын хадистерин канчалаган аалымдар, мына Сахих аль-Бухарини бир эле киши шарх жазып коет болчу. Дүйнөдө миңдеген киши шарх жазып атат. Пайгамбарыбыздын өмүрүн бир адамдын, мен Замир Ракиев дегендин өмүрүн бир эле киши жазат. Көп болсо 3 киши жазат, 4-нчү киши силер жиндисиңерби дейт, бир кишинин өмүрүн кайталап жаза бересиңерби? Пайгамбарыбыздын өмүрүн 100 миңдеген киши жазган. Дагы деле түгөнбөй келатат. Көрдүңүздөр да. Ал деген бир океан, андай океандай жашаган. Анан эле бир өзүңдүн түшүнүүңө салып турушундан чыкпаш керек деген бул ката түшүнүк, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз бул нерселерди кабыл кылалы. Анан негизги айтарыбыз, урматтуу бир туугандар, биз Кыргызстандын жараныбыз, туурабы? Бардыгыбыз мекенибиз үчүн күйөбүз. Иман жөнүндө сиздер мага үйрөтөсүздөр, бир туугандар. Кээ бир аалымдар отурат араларда, көрдүңүздөр. Канчалаган мээнет кылган, бизден көбүрөөк амал кылган, тахажжуту каза болбогон, ооздору зикир болгон, дуа болгон. Мен силерге кечке чейин бул нерсени сүйлөй албайм да, бирок суранарыбыз бардыгыбыз ушул нерсеге келиңиздер, биригели, бир туугандар. Мекен биздики экенби? Биздин кайгы болгондо биз өзүбүз керек болуп калат бекенбиз, көрдүңүздөр да. Карасаңыздар, мына баткен, ошондой кайгыны жон териңер менен сезген элсиңер, көрдүңүздөр. Ушул жерге келдик. Ушу кыйынчылык болуп атканда аалымдарды алып кадам жайга ушу 50 километр калды дегенде, ушу октордун үнү чуу деп угулуп атканын уктук ошол жерде. Адамдардын баары качкан, аксакалдар, аялдар, садиктер, мектептер тыгылат, көрдүңүздөр да, көчөлөрдө. Адамдар ушул жерден кетип атканда менин үйүмө үй, меникине кел, меникине үй бар деген жазуулар ар бир үйдө турду, көрдүңүздөргө. Ушунда биздин жүрөгүбүз кең эле экенбиз. Бардыгыбыз биригип туруп, Кудайым буйурса, мына бул чек араларыбыз чечилип келип атат. Мекен болсо, урматтуу бир туугандар, мекен болсо анан ибадат болот. Жөн эле чыбагы эмени талаша бербейли да, таксырлар. Жөн эле көр такыба боло бербейли. Ал согуш болуп турганда, ошондой кайгы болуп тургандачы, ушул жерде мына 100-200 киши отурабызбы? Бир иманы күчтүү 1-2 киши ошондой ибадатын таштабашы мүмкүн.
Kalganı praktikada görüp atabız. Kalganı koyçuk taştap ele iyet, gördüңүздөр. İbadattagı tınçtık bolsa bolot. Gördüңүздөр. Ata menen bala sүйүшүp үйүңдө отурганда тынчтык болсо болот. Токчулук үйүңдө ошентип сүйүнүп балдарың менен жакшы тамак жеген дагы бул тынчтык керек. Ага дагы мекен керек. Карасаңыздар, бир туугандар жаман көрбөсүн, бирок биз Египетте окуп турганда кээ бир мекен жок, башка бир мекенге башка бир паспорт алып алган ушундай аалым балдар бар эле. Улуттарын айтпайын, көрдүңүздөр да. Биз ушунда аз эл болсок дагычы, мына Кыргызстанда 7 миллион эл барбызбы? Ошонун таза кыргыз улутунда бир 5 миллиондун тегереги. Ушундай алаканга салган элге ушундай мекен насип кылган, насип болуп койгонунчу, бул Кудайга ушу күнү-түн шүгүр дешибиз керек да. Египетте ушинтип 25 жыл, бизде азыр Кудайга шүгүр иншалла жакшырып, күндөн күнгө жакшырып атат. Карасаңыздар, илгери бизде паспорт алыш оңойлуу болуп калган. Кыргызстандын паспортун алган, тез эле алып калган учурлар болгон бир учур. Бирок Египеттечи ушундай канча жыл окудук. Bir adam sen гражданство алыш үчүн ошол жерде бир бале 50 канча жыл жашашың керек экен. Ошондо да под вопрос, ала аласыңбы, ала албайсыңбы. Ош жерге 25 жыл окуган башка жактан келген бир аалым киши бар эле. Доктор болгондон кийин байкуш кишине акылынан кетип калды. Эмне дегенде 25 жылдан кийин мен каяка барам эми? Кайра кете турган болсом, өзүм туулган жериме кете турган болсом, же өмүр бою түрмөгө кирем, же жанымды беришим керек деп. Анан каяка барам дейт. Ошо эң акыркы күндөрү ушинтип доктор болуп атат. Азгар университетинин доктору болуп туруп, акыркы күндөрү ушинтип жашады. Балдар деп бизге насихат айтат эле. Силерге жыргал. Силер азыр окууну бүтөсүңөр, мекениңерге барасыңар, адамдарга дин сүйлөйсүңөр, ата-энеңердин жанына барасыңар. Барып туруп ошол жерде бир сугатчы болсоңор да бактылуусуңар, көчөгө чыгып сугат сугарып, өз жериңерге ушинтип суу жайып атсаңар, силер бактылуумун, Азгардан окуп келдим, анан суу жайып атам дебегиле силер. Бир өтүкчү болсоңор ошо жерде бактылуусуңар деп айтат эле. Мага азыр өзүмдүн туулган жериме барып, ушу боюм баткыдай бир жер берип туруп, мага эч ким тийбесе, мен ушинтип туруп шүкүр кылып өтүп кетет элем деп айтат эле. Мекен деген ошондой. Биз колдо бар алтындын баркы жок деп бекер айтылынбайт. Мондай мүмкүнчүлүктөр, мондай мекендер, ушундай тынчтыктар болуп турганда бир барктабай атабыз. Урматтуу бир туугандар, талаша турган эч нерсе жок, көрдүңүздөр. Келдик, ушул жерлерде бардыгыбыз биринчиден эми ирети менен айталы, бардыгыбыздын ыйманыбыз бар, Кудайга кызмат кылып атабыз. Алла Таалам кабыл кылсын. Бири-бирибизге жаманчылык каалабайлы. Жаманчылык каалаган адам, бирөөнүн кайгысына сүйүнгөн адам, ошо кайгыны жашамайынча бул дүйнөдөн өлбөйт, урматтуу бир тууган. Бирөөнү подстава кылган адам, бирөөдөн подстава болмоюнча өлбөйт дүйнөдөн, Кудайым. Кудайым ал мазлумдар менен бирге, жапа чеккендер менен бирге Кудай Таала. Ошон үчүн бир туугандарыбыз бири-бирибизге жакшылык каалайлы. Момундук ушундай, урганга колсуз, сөккөнгө тилсиз бол дейт. Бардыгыбыз кызмат кылып жүрөсүңөр, бириккенге аракет кылалы. Вартасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррaqu. Алла Таала бир аятта, бир эле маанидеги буйрукту эки жолу айтат. Алла Тааланын арканын, Алла Тааланын жолун кармап, Алла Тааланын арканы ушу бейишке бара турган жол, ушу шарият жолун кармаганда баарыңар бириккиле деп атат Алла Таала. Бирок ошо жолдо ва ла тафаррaqu кайра бөлүнүп жарылганга барбагыла. Бириккиле менен бөлүнүп жарылбагыла деген эко бир эле маани, туурабы, көрдүңүздөр. Алла Таала бирөөнү жумшаганда, бул балаңды дүкөнгө жумшасаң, балам, дүкөнгө барып нан алып кел, кетип баратып кайра дагы бир жолу айтасың, тезирээк барып кел, эки жака чуркабай. Алла Тааланын буйругундагы акыл жүгүртүп көрөлүчү. Алланын арканын кармаганда бириккиле, ал жолдо чачырап кетпегиле, бөлүнүп кетпегиле дейт. Бириккенде гана биз жакшылыкка барат экенбиз. Бири-бирибизди анча-мынча нерселерге таянып, мынтип анча-мынча нерсени түртүшпөйлү, урматтуу бир туугандар, динге кызмат кылып жүргөн адамсыңар. Ушул жерлерде мээнетиңер бар. Силердин мээнетиңер менен канча адамдар мечиттерге толду. Азыр 3700-3800 мечитибиз. Күнүнө мечит. Бүгүн да мына келип туруп, бул жерде Кызыл Бел деген айылда ушу жаш 30-35ке чыккан балдар биригип туруп, чоң мечит салышыптыр, көрдүңүздөр. Ошо
мектептерге ошо bir класста окуган 85-жылкы ошо айылдан чыккан балдар салып коюптур. Ошондо кыздары да акча берди дейт, көрдүңүздөр да. Адамдар ушундай, көрдүңүз, бир учурда мечит салдырыш дегенчи, мечит салдырыш деген проблема эле, урматтуу бир тууган. Азыр жөн эле кыздар салып коюп атат, көрдүңүздөр. Ушундай жеңилдеп ыйман келген сайынчы ушундай берекелер келип атат үстү-үстүнө. Бирок биздин талашканыбыз кичике эле нерселерди талашып анан чегибизден чыгып атабыз. Бардыгыбыз, урматтуу бир туугандар, бул дин жолунда бир бололу, көрдүңүздөр. Бир мамлекеттин жараныбызбы? Бардыгыбыз бириккенге, бир туунун астына бириккенге аракетибизди кылалы. Итаатта, баш ийүүдө, башчыга баш ийүүдө бул берекелер бар. Кече мына курултай болуп өттү го. Мына президентибиз ушуну дагы бир суранды. Мен ошол жерде отуруп, бир топ баары бир башыбызда турган атиуллаха ва атиур расула ва улил амри минкум. Аллага баш ийгиле дейт Алла Таала. Пайгамбарыңарга баш ийгиле, силердин араңардан алып келген башчыларга баш ийгиле дейт. Туурабы? Баары бир биз сайлап алган биздин башчыбыз. Ошо кеше курултайда туруп дагы бир жолу көйгөйлөрдү айтты. Бул ысырапкорчулук көйгөйгүн айтты. Ушуну мен диний кызматкерлерден сурандым элем деп дагы бир жолу айтты. 2 saat сүйлөйсүң, адамдын баары туура дейт. Мен Нарын, Ысыпкөл жаман көп кыдырдык. Барсаң туура дейт. Ой, туура ушу ысырап бизди жеп бүттү дейт. Чыгып эле кайра ысырап кылып атышат да өздөрү, көрдүңүз. Чыгып баратып эле кайра бир боз үй көрүп калса элечи, ошол жерге өлгөн бар экен, эт жей кетейин деп элечи, көрдүңүз. Бизде ошондой, Нарын, Ысыпкөлдө ошондой проблема бар. А түштүктөгү проблема билесиңер, тойлордун проблемасы, көрдүңүздөр. Свадьба деп туруп 5-10 жиптеп, карачы, адамдар ошого кеткен расходту мактанбай андан көрө ошо 2 жашка берсең, азыр эмне адамдар 100 000 адам үйлөнсөчү, Кудай статистика боюнча 1 жылга жетпей 20%ке чейин ажырашып атат, көрдүңүздөр да. 100 000 адамдын 20 000 үй бүлө деген эмне деген? Көчөдө кече жетим баккан бир араб фонд бар. Силер канча жетим карайсыңар деп 200 000ге жетип калды дейт. Тооба Кудайым дедик, көрдүңүздөр да. Тирүүлөй жетимдер көбүнчөсүчү ата эне өлүп тагдыр мейли кетип калса, эми Алланын тагдыры дейсиң. Тирүүлөй ата энеси тирүү болуп туруп жетим калган балдар да бар көчөлөрдө. Карабай адамдарда ушундай проблемалар жашалып атат. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн бул жерлерибизде баягы ысырапка бир жардам бергиле. Келиңиздер да. Бир кишинин колунан келбейт экен. Бардыгыбыз мына келдикпи, ыйманды үйрөндүк. Мына бир нерсени кечке кайталай бербейли, таксырлар. 20 жыл мурун адамдар намазды кандай окуйм, даарат кандай алам, канап кетсе даарат сынабы деген деле сурачы, көрдүңүздөр да. Андан ашык акылдары да жетчү эмес да адамдардын. Азыр адамдар эмнени сурап атат? Банктагы системаны сурап атат, көрдүңүздөр. Кече мына бизде чоң адамдар звонт этти. Бизде Такый Усмани деген Пакистанда аябай чоң аалымыбыз бар. Ошо киши банк системасын жакшы коет экен. Ушуга бир сүйлөшүп чакырбайлыбы деп эметип атышат. Адамдардын талабы ошого жетип калган, көрдүңүздөр да. Азыр даарат намаздан өтүп кеткен адамдар, көрдүңүз. Баягы эле Жигули Москвичтен өтүп кетти го азыр, көрдүңүз. Жана башында айттым, Жигули менен кой кайтарып кел десең кайтарбай атат адамдарчы, көрдүңүз. Ошондой болуп өтүп кетти адамдар. Динден дагы жетишип калды, бирок ошо мезгилде жүрө бербей, урматтуу бир туугандар, биз кызмат кылалычы, келиңиздер, ошондой ысырапкорчулукка колубуз менен, телибиз менен айтып атабыз туура. Бирок ошо биз адамбыз да. Ошо тууган урук баскан жерде түшүндүрүп, ошондой нерселерге барбай, бир ушуга жалпы кызмат кылып береличи. Көрдүңүздөр, бир аз чыдасак болуп кетет бул үстү-үстүнө Кудайым бир жакшылыктарды берет. Андан кийин ошо жаманчылыктарда эми түштүк жергесинде көп деле андай проблема жок. Жаманчылыкта көп проблема жок. Ошо түштүк жергесинде ошондой тойлордо проблема бар да, ысырапкорчулукчу. Жаманчылыкта ошо Нарын менен Ысыпкөл экен да. Аябай жаманчылыкта жанагындай ысырап кылган. Ошо ысыраптарга бир өзүбүз кичине жардам берели, таксырлар. Келиңиздер, жардам берели, айталы, уяткарлар, адамдарды түшүндүрөлү. Жанагы мен ажырашып кеткендерди эмне үчүн айтып атып башка сөзгө кирип кеттим. Ажырашкандардын канча 1% ошо турмуштун айынан ажырашып атат. Жетишпегендиктен ажырашып атат. Нанга жетпей калгандан ажырашып атат. Анан барып туруп джиптерди айдап анан көчөлөрдө кутуруп канча расход кетип атат. Ошо балдарга, ошонун кеткен расходун ошо балдарга, эки турмуш курган балага берсеңчи, мүмкүн ажырашпашына себеп болот элең деп, көрдүңүз да.
көчөлөп Бишкекке барып алып туруп квартиралап 20 жыл квартиралап, балдары квартирада калган, балдарын окууга жөнөтө албай ушундай абалдарга түшүп калып атышат. Көрдүңүз, ысырапчылык каяка барат? Күлү вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Жегиле, ичкиле дейт Алла Таала. Бизге адал нерселерден миллиондогон нерселерди бериптир жеп ичкенге. Арам нерселер санасаң ушул эле монте бармак менен санайсың. Бирок ошо миллиондорду көрбөй ушуга кирет экен да адам заты, көрдүңүз. Көрдүңүз, күлү вашрабу. Мен жараткан ошо миллиондогон адалдардан жегиле, ичкиле, ва ла тусрифу, бирок исраф кылбагыла. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Алла Таала ысырап кылуучуларды жакшы көрбөйт дейт. Алла Таала жаман көрүп кала турган болсо Кудай сактасын. Бул дүйнөдө урматтуу бир туугандар, Алла саттар сыфаты мененчи ар кандай биз адам ушундай акмак болот экенбиз. Мен макбулдамда менен өчөшүп калсам бир тарынып тез эле айыбын ачканга жүгүрөт экенмин, көрдүңүз да. Бул сиз да ошондой экенсиз, менин айыбымды. Бирок Алла Таала тескери экен. Алла Таала айыптарыбызды жашырып турат экен, көрдүңүз да, жашырат экен. Анан бир толтуруп ташыган кезде анан Алла ачып койсо жаман ачып коет, урматтуу бир туугандар. Ошондо сени тааныгандардын бардыгы жаман көрүп калат. Хадисте билесиздер, Алла Таала бир кишини жакшы көрсө, Жибраил алейхиссалам чакырып, мен паланчаны жакшы көрдүм, асман ээлерин, периштелерди да жакшы көрдүрт, жер ээлерин дагы ошого сүйүү салып жакшы көрдүрт дейт. Жаман көрсө да ошондой, жаман көргөнүн да ошентип жаман көрдүрт. Алла Таалага жаман көрүп калып, жаман көрүнүп калбайлы бир туугандар, көрдүңүздөр. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Ысырап корлорду Алла Таала жаман көрөт дейт, көрдүңүздөр. Бул нерселерге жардам беребизби, таксырлар? Анан экинчи нерсе, мекенибиз деп атабыз туура, Кыргызстаныбыз деп атабыз туурабы? Анан биздин ата бабабыз келген, таксырлар. Биз эч качан араб болуп кете албайбыз, көрдүңүздөр. Араб бололу деп аракет кылып көрбөдүкпү? Бирок боло албайт экенбиз да, көрдүңүз. 30 жылдан бери барып, мына мен Египетте 8 жыл окудук. Биздиги кайнабайт экен барыбычы. Биз балып урду болуп кете албайт экенбиз, пуштун болуп кете албайт экенбиз, түрк болуп кете албайт экенбиз. Көрдүңүздөр, биздин өзүбүздүн ата бабабыздан калган нерсе бар экен. Биздин ата бабабыз ушундай тазалыкты сүйгөн эл болгон, көчмөн эл. Тарыхтарды карап көрсөңүздөр, ар бир илимди карап көрүш керек экен да, койчу дей бербейчи. Ошондой бизди көчмөн эл болсо дагычы, боз үйлөрдө кечип атып, бир кыргыздын баласы көчүп төөлөргө боз үйлөрүн илип коюп турган, эң акыры келип туруп ошо журтун тазалап туруп кетчү экен, көрдүңүздөр да. Тазалыктын белгиси. Кийинки адам жиркенип калбасын, баланча жашап кетти деген. Биздин маданияттычы дүйнө үйрөнсүн, көрдүңүздөр. Биздин маданияттарыбызчы арабтарыңды да таң калтыра турган, Европаңды да таң калтыра турган биздин маданиятыбыз бар. Ал маданият кайдан? Шарияттан алынган, ал сүннөттөн алынган. Арабтар жана бизде келип, устуканда колдорубузду жууп атпайбызбы? Арабтар ошону хутбасында айтып атат, сүннөттү аткарган ушундай калк көрдүк депчи. Анан барып эле башканы үйрөнө бербейличи. Биз жөн эле колубуздан келбеген нерселерди кыла бербейли. Ошого урматтуу бир туугандар, ошо өзүбүздүн үрп адаттарыбызды таштасак, кармасак, биздин кыргыз элинин үрп адатынын 99%, мына 99% шариятка дал келет. Ата бабасы шарияттан алган үрп адатка койгон. Эми кээ бир 1% бар, аны кабыл кылбай атабыз го, өзүбүз деле кабыл кылбай атабыз, четке кагып атабыз го. Аны кичинеден эметебиз. Анан ошон үчүн урматтуу бир туугандар, силерден сураныч, көрдүңүздөр да. Келиңиздер, ушунча эмгек кылган, жүрөгү таза адамдар, араларда такыба адамдар, Кудай билет, кимибиздин дуабыз кабыл болот, Кудай билет. Бир табииндерден бир улуу зат ушундай дейт, көрдүңүздөр. Бир жолу мен Багдад шаарына келип калдым дейт. Келсем ушундай куураткан ысыктык дейт. Өсүмдүктөр ушинтип туруп жерге жыгылып саргайып жок болуп кеткен дейт. Айбанат көрүнбөйт дейт. Өлүп жок болгон. Адамдарда жашоо жоктой дейт. Ысыгынан баса албай көлөкөлөп бир мечитке кирсем, ичи толтура жамаат. Ошол жерде Алла Таалага жалынып жалбарып атышкан экен. Карап эмне десем, жамгыр канча айдан бери жамгыр болбойт. Суусуз калдык, дансыз калдык деп Алла Таалага истигфар кылып жалынып аткан экен. Пешим намазда кирдим элем, пешим бүттү, асыр бүттү, шам бүттү, куфтан бүттү, деле бир сызгырган дейт күн. Ошентип туруп адамдар үмүтсүз үйлөрүнө тарап, ыйлаган моюнча үйлөрүнө тарады. Мен болсо чоочун, жолооч адаммын, мечиттин бир бурчуна жаттым. Бир кезде ушу түн бир окум тахажжуд учурларында эшиктен бир адам кырт деп кирди. Карап айдын жарыгы менен карасам, ушундай бою кичикнекей, курсактары ушундай чыккан, беттери жалпак, мурундары бучук болгон.
ушинтип туруп өңү капкара болгон, өңү серт болгон ушундай бир адам кирди дейт. Келип туруп 2 рекет намаз окуп, алаканын жайып, я Аллах, о аламдардын эгеси, сен экөөбүздүн ортобузда сыр бар. Кудайым, пенделерин күнөө кылып ушул ысыктыкты жөнөтүп аткан болсоң, Алла Таала пенделерин кечир. Чындап кыйналып кетти. Алла Таала ошо сырларыбызды ордуна келтирип, адамдарга бир суу бер, жамгыр бер. Кудайым деп ушинтип дуа кылып, ушинтип колун жерге түшүрбөстөн эшикте шамалдар пайда болду дейт. Бир кезде карасам булуттар пайда болду. Ушундай дуасы ушундай кабыл болуп атканын көрүп туруп, ошону ээчип артынан чыктым дейт. Чыкканымда нөшөрлөп жаан жай баштады. Жолдордо ушу баткактан баса албайбыз, кайра мечитти таппай калбайын деп жолдордон куурайларды үзүп, жолго белги кылып сайып кетип аттым. Кетип атканымда бир татнакай ушундай чоң бир байдын үйүнө кирип кетти. Ошондо билдим, ал кезде кул ээлөөчүлүк заман эле дейт. Ошо бирөөнүн кул экен, бир байдын кул экен дедим дагы кайтып келдим. Кайтып келип намазымды окуп, бамдатта элдер кирди. Элдер кирип ушундай сүйүнүч эле, алар ойлойт эле биздин дуабыз кабыл болуп атат деп ойлоп эле. Бирок менин дуа, кимдин дуасы кабыл болгонун көзүм менен көрдүм элем дейт, көрдүңүздөр. Бир кезде намаз бүттү, адамдар бири-бирин кучактап, ошентип туруп үйлөрүнө тарады. Мен дагы адамдар менен кошо чыгып, баягы сайып койгон куурайларды белги кылып баягы үйгө бардым. Эшикти такылдатканымда бир салабаттуу ушундай кымбат баалуу кийимди кийинген адам чыкты. Ушул үйдүн кожоюну экенин билдим дагы, мен сенден кул сатып алганы келдим дейт. Анда кир деди дейт. Кир деп туруп ушундай бир 80-100дөй кулду ушинтип тизип койду дейт. Араларынан баягыны таппай, жакпай деп аягына чыктым. Башкасы жок беле десем, сен эмне мени шылдыңдаганы келдиң белең? Жок, шылдыңдаган жокмун. Башка да көрсөтчү дегенде, жанагыны көрсөткүлөчү деп кызматкерлерин айтты. Ошондо бир мөлмөлгө алып келгенде, кечинде келип дуа кылган адамды камап коюптур дейт. Мен ушуну алам десем, баягы кожоюндун күлкүсү келип бир арзыбаган бааны айтты. Ошо бааны санап бердим, баягы кул меники болду, ээчитип чыктым. Жолго келатканда, о кожоюн, сен жаңылышып алдың, менин колуман эчтеке келбеген адаммын. Ошол жерде темир уста, жыгач уста, ушундайусталар бар, сен жаңылышып алдың дейт. Унчукпай мечитке чейин келдим. Мечитке киргенимде, түндө келип дуа кылган сен белең дегенде, ошол учурда сеждеге жыгылып, я сахиба сир, фа инна сирра кад захара, фала утику хаятан бa'да маштахара. Эй, сырлардын ээси болгон улуу зат, экөөбүздүн ортобузда сырлар ачылып кетти. Сыр ачылып кеткенден кийин мен жашай албайм, мен жанымды ал деп дуа кылды. Ошо боюнча сеждеден турган жок. Экинчи жолу дуасы кабыл болгонун көрдүм дейт. Урматтуу бир туугандар, кимибиздин дуабыз кабыл болот, Кудай билет. Эч кимибиз бир гарантиябыз жок. Мен ушундай ибадат кылып атам, меники кабыл болот. Кудай чече турган нерсе мунучу. Алла Таала кимдин жүрөкмүн, Алла Таала биздин сүрөтүбүзгө, келебете кепшерибизге, биздин бийлигибизге, чөнтөгүбүздө акчабызга, оозубуздагы чечендик сөзүбүзгө Кудай Таала карабайт. Алла Таала жүрөктөргө, амалдарыбызга карайт, урматтуу бир туугандар. Араларда мүмкүн дуа кабыл болгондор отураптыр. Кудайым кайра кайтарып берип атабы, ушул жерде тынчтык келип, ушул жерлерде маселе кылып атабыз, ушул жерлерде ой бөлүшүп атабыз. Бул нерселерге шүгүр келтирели. Урматтуу бир туугандар, Алла Таалага шүгүр келтирсекчи, биз ойлобогон нерселерди берет. Биз мына 94-95 жылдары Бишкек шаарына келгенде, ушу 4 мечит бар эле, ар бир мечиттечи эң көп жана Гоголь Московский деген жерде жайгашкан мечитте бир 500-600 киши жума намаз окуйт. Калган мечиттерде 50-60. Бишкек шаары боюнча бир 600-700 киши жумага келет эле. Ошонун 95% азыр жер үстүндө жок, бардыгы жер астында, көрдүңүздөр да. Бүт чалдар келет эле, көрдүңүз да. Эми азыр жума намаз окулган 1200дөй мечитибиз бар. Эң аз окулган мечитте 500 киши бар. Же болбосо 10 000, 15 000, 20 000. 20 000ге батпай, азыр Бишкекке дагы 25 000дик мечит салдыра баштадык, көрдүңүздөрдү. Бир мечит салынды десе, ошо Кыргызстан бүт ошону карап калат эле. Азыр көчө сайын эле салынып атат. Бардыгы дин эркиндиги барбы, урматтуу бир туугандар? Кудайга шүгүр, ушуга чейинчи биз саясатына эч аралаша албайбыз. Кудай сактасын, саясаттан тышкары адамбыз. Бирок ушуга чейин канча жетекчи
келсе дагы Кыргызстанга бир дагы динге каршы жетекчи келбептир. Бардыгы Кудай дегенчи. Бардыгына шүгүр дейли. Таксырлар эми мен токтоло турган жерим көрдүңүздөр. Бардыгы ушундай нематыбыз бар, жерибиз бар, ушундай мекен жеп аткан наныбыз бар, үйүбүз бар, балдарыбыз, биздикиндей жерлер Кудай сактасын, жалаң эле жай болгон жерден деле ташап кетет экенсиң. Кээ бир жерге барасың, Сибирлергече бир күн көрбөй өткөн жер бар. Күндү көрбөй. Мына барыңар Россияда жүрөсүңөр, туурабы көрдүңүздөр да. Биздин жердей жер барбы көрдүңүз да. Кандай ушундай керемет жерлерди Алла Таалам бир сүйгөн окшойт да, биздин ата бабаларыбыздын бир кылган дуалары бар окшойт. Азыр дин эркиндиги болду эле көрдүңүздөр, мечитибиздин саны. Илгери бир аалым десе келип тигинден ошону зыярат кылабыз деп келчү эле. Азыр аалым ушу ыргытсаң эле молдонун башына таш тие турган болуп калды, көрдүңүз. Аалым деген ушундай козу карындай чыгып атат. Карылардын санын билбей калдык. Дүйнөлүк конкурстарда биринчини алып атат. Биздин Мухаммад Али деген карыбыз дүйнөдөгү эң күчтүү Куранды таза окуган 10 карынын арасына кирди, көрдүңүздөр жакында. Ушундай нерселердин бардыгын көрүп атабыз. Шүгүр бул нерселерге. Бир-бирибизди мусулман деп билебизби? Ушуну Кудай маган бир тууган кылып койгон, мага берген иманды буга да берген деп билеличи. Буга деле иман бериптир, Кудайым. Бир тууган экенмин да демек депчи. Ошон үчүн бир-бирибиздин сөзүбүздү угалы. Таксырларым жакшы эметкендечи ушу биздин башка улут, башка жактан келген кийимдерди таштап, урматтуу бир тууган, чындап өзүбүздүн ылайык, өзүбүздүн калкыбыз кабыл кылган кийимдерге өтөлүчү. Келдиңиздер, карасаңыздар, чапандарыбыз бар. Ошо сүннөт, ошого ылайык. Мына бу макбулдамда, сүннөт. Эч ким муну сүннөт эмес деп айта албайт, көрдүңүздөр. Ким айткан ошо жаңылышат да. Анда ошо жөн эле бир кычыткы өзүнүн сөзүн фитначы адам айтат. Ушуну айта турган. Сүннөткө ылайык ушундай узун, жакшынакай сежде кылса эч бир адамдар фитна боло турган эч нерсе жок. Ушундай чапандарыбызды ата бабабыз кийип келген. Таза кийингенге өтүп, динибиздин урматы экен да. Динде көчөдөч суктанып адамдар, көрдүңүздөр. Биз напсибиз экен. Ушинтип тырмышкан адамдар делечи. Мечиттерде ар кандай мечиттер бар дүйнөдө. Бирок ушундай таза мечитке, мондай жылуу мечитке, дааратканасында ысык суу, мустак суу таза болгон жергечи ошого чуркап барып, ошо жерге баргысы келет. Демек адамдар, көрдүңүздөр, ошондой бир жакшы нерсени каалайт экен да. Анан кийимдерибизди, урматтуу бир туугандар, ушундайга бир өзгөртсөк, аалымдарыбыз кандай кийиниш керек дегенде, ошо жергиликтүү калктын аксакалдары мынтип чочуп, мынтип эметип калбагандай кийимдерди кийгиле дейт да, көрдүңүздөр. Ошон үчүн ушундай бир кийимдерибизге өтсөк, анан таксырлар кээ бир учурларда ушундай болуп калып атат, жана мектеп окутпай балдардычы. Кээ бир фактылар жолугуп калып атат да, ошондой нерселерге барбасак, көрдүңүздөр. Бул деген нерсе Кудай Таала, көрдүңүздөр, Куран илими туура, шарият илимдери, улуу илимдер туура. Башка илимдер да Кудайдын илимдери да, көрдүңүздөр да. Ошол эле астрономия, ошол эле башка илим деген ошо бардыгын камтыйт. Анан мектептерибизде ошондой мыйзамдарга баш ийип жашаганга аракетибизди кылсак, бир паспортубузду көтөрүп жүрөбүзбү? Ошо мамлекеттин мыйзамына ылайык жашаганга аракетибизди кылсак да, ошону бузбаганга кой. Биздин мамлекетте ошондой мыйзам бар дегенге катуу бир-бирибиз, бардыгыбыз бир-бирибизди колубуздан тарталычы, ушу мыйзамга ылайыктап жашаганга. Анан бизде, көрдүңүздөр, эртең биз ошо муфтилик кызматты аркалап атабыз. Эртең мүмкүн макбулдамда келеби, мүмкүн Нурдиндамда, мүмкүн Араңарда келеби, бирок ошо муфтияттан чыккан нерсе кандай болбосун да, кандай болбосун баш ийгенге аракет кылалычы, фатваларга баш ийгенге аракет кылалы. Ар ким ар кайсы фатва дегендечи, аалымдарыбыз ушундай, ошо шартка жараша берет, өзүнүн мамлекетине жараша берет. Bizde misal üçün Arabiyada bir fatva bolsочу, биздин элге ал шайкеш келбей калышы мүмкүн да кээ бир. Туура аны алардыкы туура эмес деген эмес. Кээ бир шарттар болот. Шарттарга жараша ошо аалымдарыбыз отуруп чыгарып берет. Анан бизде дагы ошо колдон келишинче аалымдар bir жерге келип ынтымакка келгенибизде Кудай береке берет. Жо бири-бирибизди сүйлөп, ушак сүйлөп, бири-бирибиздин артынан жактырбай жүрө бере турган болсокчу, Кудай сактасын. Валайин кафартум инна азаби лашадид. Мен эгер менин берген ниматтарыма куфур келтирсеңер, ошону көзүңөр көрбөсө, ошого шүгүр келтире албасаңар, инна азаби лашадид. Менин азабым өтө катуу деген Кудай Таала. Кандай кылып азап берет? Алла Тааланын менен кармашпайлы бир туугандар. Дагы бир жолу. Алланын миллион, миллиардтаган приемдору бар.
Көрдүңүз, сен бир приемду эстей, ушундан сак болсом эле жүрөм эмес. Алла Таала сен ойлобогон сүрөттө сен башыңа бала алып келип коюшу мүмкүн. Аллага жакпай кала турган болсоң, Кудай сактасын. Бардыгыбыз Алланын кудурети менен кармашпайлы. Бардыгыбыз ушул таслим ушу жолубузда жүрөлү, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбызды Кудайым ошо ак жолдо кылсын, бирдиктүү кылсын. Бардыгыбыз мына көрдүңүздөр, мени суранарыбыз ушул, көрдүңүздөр да. Бул бирдиктүү кийимдер көтөрүлүш ата-бабабызга. Туурабы сөз беребизби таксырлар, келиңиздер, Кимибиз болбосун, ал кандай жамаат болбосун, ал методдордо бөлүшүп атат. Кээ бирөө туура, мына мисал үчүн кээ бирөө китеп жазып дин жеткиргиси келет экен. Ал мисал үчүн гашка чыккысы келбейт экен, чынын айтайын да. Эми аны мажбурлай албайсың да, туурабы, иман, ла иляха иллаллах деп атат, ал деле китеп жазганды каалайт, таланты бар. Кээ бирөө ыр жазып, ошо пайгамбарыбыз ыр менен төгүп ийейин дейт экен. Кээ бирөө бар экен, хутба кылат экен мечитте тынбай. Кээ бирөө бар экен, бул жерде мен Султанмурат деген досум бар. Ошо окугандан ушул күнгө чейин ошо дарс бергенди жакшы көрөт да. Бул кишини сүйрөп башка жака алып бара албайсың ошо. Кечке чейин дарс берет, көрдүңүздөр. Баласы Алла разы болсун мына. Баласы азыр биздин цифра менен аятты айтканыңда, урматтуу бир тууган. Алхамдулиллахи роббил аламин, мына ихдина сиратал Фатиха сүрөсүнүн канчанчы аяты күндө окуп атабыз мына. Валам юлат деген Ихлас сүрөсүнүн канчанчы аяты көрдүңүздөр. Ушуну эмете албай калып атабыз. Ушуга акылыбыз жетпей калып атат. Монда целый Курандын ичинде кайсы аятты сурасаң, ошо кайсы сүрө, кайсы аят, кайсы строчка, кайсы бет качан түшкөн, ал Маккеде түшкөнбү, Мединадабы, кайсы окуяга байланыштуу түшкөн. 3-4 эле бала көрдүм, ошонун бири ошо кишинин баласы, Кудайым депчи. Компьютерде чыгарып берип атат. Алла Таала ошон үчүн берип атат да, Куранды да сүйгөн кишисине берет, көрдүңүздөр да. Урматтуу бир туугандар, көрдүңүздөр. Ошон үчүн бири-бирибизди мажбурлай албайт экенбиз да, табият. Адам мына бул атабыз кичине көк чай ичкиси келет, мен барып лаңман жегим келет, бирөө манты жегиси келет. Баары эле адал, туурабы, көрдүңүздөр да. Ошо жамааттарда деле ошондой эле, көрдүңүздөр. Методдордо ошондой эле. Анан ага жек көрүүгө алып барбашыбыз керек да. Жек көрсөк ушунча сообузду жутуп албайлы, көрдүңүздөр. Көрдүңүздөр. Анан жанагындай банкрот болгон адам болуп калбайлы. Муфлис деп коет адамдар. Пайгамбарыбыз сахабалардан манил муфлис, банкрот болгон адам ким дегенде, сахабалар анын динары жок, дирхамы жок, калганын Алла Таала билет, пайгамбар билет дегенде пайгамбарыбыз банкрот болгон адам бул дүйнөдө намазын окуп барат, орозосун тутуп барат, адамга дааватын кылып барат, бардыгын оюнда ошондой жаннати болуп барат. Бирок бирөөнү ушактап койгон болот, бирөөнү сөгүп койгон болот, бирөөнүн акысын жеп койгон болот. Бардыгы келип туруп, соопторунан ташып алып кетип, сообу түгөнүп калганда, тиги сөккөн кишилери түгөнбөй алар келип туруп, жамандыктарын таштап туруп ана чыркырап, тозокко кирип кеткен адам деген, көрдүңүздөр. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз Кудайым сактасын, эртең эле жер астына барат экенбиз. Дүйнө деген ушундай кыска экен, адам өтө кыска жашайт экен да. Көрдүңүздөр, айбанат узун жашайт экен. Бир күндүк өмүр эле эртең менен төрөлүп, түштө баласын тууп, кечинде өлүп кала турган айбандар бар экен дүйнөдө. Бирок урматтуу бир туугандар, алардын өмүрү биздикинен узун экен. Анткени Алла Таала аларга акыл бербептир да. Бизге акыл бергенгечи, акыл бергенге 10 000 жыл берип койсо деле аз экен да, көрдүңүздөр. Биз болсо 60-70 жылда ушу болбогон нерселерди талашып, сен чапан кийип алдың, сен костюм кийипсиң, сен топу кийипсиң, сен калпак, сен селдең, ушу менен убара болуп калдык да, көрдүңүздөр. Мечиттерде ушундай менен талашып кеткен болду да. Ушу менен убара болуп, бул сүннөткө ылайык болуп атат, бул важип кылбайт, ушинтип элечи адамдарчы, көрдүңүздөр да. Бир учурдан намаз окуган кишини көрсөк, ушинтип келип туруп калпак менен намаз окуган кишини көрсөк сүйүнөт элек. Бирок азыр шүкүрдөн өтүп кеттик. Бири-бирибизде татынакай эле келип намаз окуп атат, окуп атса артынан шыбап атат, 10 киши отуруп алып бир жердечи. Мечиттерди ушундайга айлантып алдык да. Көрдүңүздөр. Бирок күнөөбүздү билели да, туурабы? Сиз кылбай атсаңыз башка киши кылып атат да ошону. Биз ошого себеп болуп атабыз да. Көрдүңүздөр. Ошого кошулуп коюп атабыз барыпчы. Анын кийими мен эмне жумушуң бар, Кудайым. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келгиле биригели дагычы. Биз өзүбүздүн бирдей кылып кийинеличи, ушундай фитналарды жок кылалы ошон үчүнчү. Адамдар да бири-бирибизди ушактан тыялы да, адамдар да. Не тетигинин кийип жүргөн эмне, тиги бу эмне дегендерден тыялы. Мусулмандар ушундай бир баш бириктиреличи. Бизге сөзсүз эле баш бириктириш үчүн бир жанагындай Баткен окуясындай окуя керекпи, карасаңыздар. Ошондой керек болсо, баягындай биз бири-бирибизди эстеш үчүн өлүм керекпи деп айткан экен бир адамчы. Ушинтип
тирүү кездеринде бири-бирин барктабай аткандачы. Өлгөндө барктай баштайт экенбиз да ошо. Кудай сактасын. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, биринчи нерсе жанагы ысыраптарга жакшылап иштеп берели. Таксырлар эми мекенге кызмат кылалы да, ошонун айынан эмнелер гана болбой атат. Мен мына Нарынга барып айттым, түштүккө ошо андай дарт үчүн биякта көп айтпайтым да. Нарында ушу көрдүңүздөр. Бардар үй бүлөчү, бардар үй бүлө. Мен өзүм нарындык болом. Өзүмдүн жертештерим таарынбаса керек, мына айтам. Бардар үй бүлө өлсө, өлгөнүндө 2-3 жылкы соет. 4-5-7-ге чейин соет. Дебирчи. Эң азы 2-ден. Жылкы. 3-лиги деп дагы бир жылкы соет. 7-лиги деп дагы бир нерсе. 40-лыгы деп бир жылкы. Эстеликти алып барды. 2 жылкынын эмесине бардар кишичи. Эстелик тургузат. Ашы деп туруп да 3-4 жылкын соет. Бир кишини көмгөнчөчү 1,5 жылдын ичинде 15-20 жылкы соет. 10 жылкынын дасторкону кетет. 30 жылкыга ошо бир үй бүлөнүн үйүн алып берсең болобу? Болот, көрдүңүздөр да, көрдү. Эми бул бай кишинин айтып атам. Эң кедейичи бир кишини до конца ошо ашын берип койгончо 5 жылкы кетет да, көрдүңүздөр. Кедей. Анан ошондой кедейчиликке кирип алат дагычы. Анан баласына ботинкалар алып бере албай 30-40 жылы анан ошо кембагалдык менен жүрөт, көрдүңүздөр да. Башын көтөрө албай адамдардын арасындачы. Анан эч кимден жакшылыкты пландайсың, туурабы? Баламды үйлөнтөм деп дайынданат, кызымды чыгарам дейт, үйүмө той берем, жакшылыкты пландайт адам. Жамандыкты пландай албайбыз да. Кимибиздин аз сүйлөп атып менин ажалым келеби, Кудай билет да. Бир үйдө көрдүм, 10 жылдын ичиндечи, бир туугандар, 10 жылдын ичинде 6-7 бир туугандан ажырап калды да. Ар бирөөнө жалаңдай расход кылып туруп, мына бир байке, мына аттарын айтпайын да. Ушу азыр 60ка чыгып калды. Уже баспай көздөрү көрбөй калды ошочу. Өмүрү бир жыргап бир жерде отурган жок. Жалаң ошолорго кур намыс деп отурупчу. Бул бир фактын айтып атам. Мындан 100 миңдеген фактылар бар. Түрмөгө кирип кеткендер бар. Намыстанып атама, мен кантип атам өлүп атса жылкы сойбойм деп кредит алып туруп төлөй албай түрмөгө кирип кеткендер бар. Көрдүңүзбү? Оору экен, оору көрдүңүздөр. Түштүктө жана жип айдап тойго чачкан оорубу? Оору көрдүңүздөр. Ооруну айыктыралы да. Биз ошо айыктырыш үчүн келдик да, туурабы таксырлар? Бири-бирибизге жардам беребизби? Исрафка, анан бул формаларды келиңиздер бир оңдоп коелучу, өзүбүздүн эмелерибизге ылайык кылып коелу. Анан балдарыбызды билимдүү кылалы. Орто билимди толук алдыралы, урматтуу бир туугандар. Иншалла медресеге да жетишет. Ошо мектеп менен параллельный сени окутпа деген жок. Мына көрдүңүз, көчөдө Кур'ан окуп атабыз, өз билгенибизди кылып атабыз. Карасаңыздар, биздикиндей дин эркиндигичи бир да араб мамлекетинде жок. Бир да араб мамлекетинде жок. Кече мына Египетке барып келдик. Эң чоң ошо дүйнөнүн мен деген аалымдары турган мамлекет. Карасаңыздар, эмне дегендер чыккан, пайгамбарлар үстүндө баскан мамлекеттер. Муса пайгамбар ошол жерде жүргөн мамлекеттер. Сахабалар жүргөн. Карасаңыз, Египетте ушу көчөгө намаз окуганда мынтип тартынасың. Адамдар мынтип карап турат. Сөзсүз бир намазканага киришиң керек. Бизде ар барекетти кылып атпайсыңбы? Туурабы, көрдүңүздөр. Билгени, билбегени деле машалла, субханалла, иншалла дегенди любой жаттап алган бизде, көрдүңүзбү? Өзү ал имам менен иши деле жок, көрдүңүздөрчү. Умра дегенди мода кылып алды, көрдүңүздөр. Ар барекетти кылып атышат барып. Көрдүңүзбү? Ушундайга барып биз бирок буларды оңдошубуз керек да, таксырлар. Ыйык жерлерде метип бербешибиз керек да. Көрдүңүздөр, бар реклама мен умрада жүрүп атам. Каабага айланбай эле сүрөткө тартып эле тиягын көрсөтүп эле мына жүрүп атканымды карачы, дуа кылып коеюнбу деп элечи, көрдүңүздөр да. Ушундайга айланып калдык да, көрдүңүзбү? Биз аябай эмегибизден, чегибизден чыгып атабызбы, чыгып атабыз дейли да, таксырлар, туурабы? Оозубузду тыя албадык. Мечиттерге киресиң, бир-бирин жактырбайт, келип алыпчы. Мына Бишкекте айтайын. Барасың, бир жерде сүйлөсөң, мен акылдуу болуп кеткенмен сүйлөп аткан жокмун. Бир Алланын аятын сүйлөп коелу деп ордуңан турсаң, 10 адам мынтип басып жүрүп кетет. Анан сен жарым саат сүйлөп чыксаң, эшиктин астында ошо сигаретти тиштеп алып турушат. Сүрөтүн көрсөң пайгамбар, көрдүңүздөр. Ушундайга чекинен чыккандык ушубу бул эмеспи? Шашып атат деп ойлогом аларды. Бир аябай бир өлүп аткан жумушу бар экен депчи, көрдүңүздөр да. Адамдар бири-бирин жактырбаган. Бири сапка туруп атса биринин өпкөгө уруп атат, көрдүңүздөр. Мушташып кетип атышат, сапта туруп атыпчы. Мындай болбойлу да, таксырлар. Бул факты да бул. Көрүп атпайбызбы бул нерселерди? Китеп жазып койсо биринин артынан бири угумай, биринин артынан бири угумай,
Кудайым буйрса бул нерселерди бир орунга алып келели деп атабыз азыр. Кудайым буйрса жана фатва бергендерде иреттеп тиешелүү адамдар фиктан сүйлөп, тиешелүү адамдар сүйлөй турганчы. Ар ким молдо болуп кууратты дейт. Тоонун башына чыгып алат. Ай көрүп атасыңарбы мына дейт. Бул ушундайга өтүп алдык да, көрдүңүздөр да. Бирок эми көчөдө башка нерсени минтсе болот экен, бирок динди минтпеш керек экен да, көрдүңүздөр. Динде ирет керек. Дин дегенди ыйык деп билишет көчөдөгүлөр, көрдүңүздөр. Кудайга шүгүр, мына ушу Куран окуп калганыбыз, дин мына 30 жылдан бери мына ушу бир Алла Таалам бир жерде бирөөнүчү бир катуу сөз уккан жокпуз бирөөдөнчү. Ушундай, сен ким элең деген сөздү уга элекпиз. Диндин урматы менен, Курандын урматы менен. Биз периште болуп кеткен жокпуз. Бардыгыбызга ошондой сый урмат болуп атат. Туурабы? Диний адам келатса, биздин эл ушундай дин сүйгөн эл ушинтип туруп төрүн бошотуп берип атышат, көрдүңүздөр. Бирок ошону көтөрүп билели да, көрдүңүз. Бири-бирибизди ошого тарталы да, болуп аткан ошондой ооруларды айыктыралы деп атабыз. Ошо экинчи нерсе ошондой бир тартипке төлүчү таксырлар келгиле. Өзүбүздүн кийимди кийеличи. Кимдин далили бар? Ушу биздин кийип жүргөн кийимди кийсе болбой калат экен. Ушу бейишке барбай калат экен. Далил болсо айтсын келип. Мына ушу далил бул жерде ушундай айтылган турбайбы депчи, көрдүңүз. Бул нерселер анан балдарыбызды бүтүн мектепке келечегибиз да эртең, көрдүңүздөр. Келечек бизден да ушундай падышалар чыгыш керек. Мына бул балдардын келечекте Кыргызда сүйлөй турган балдар отурабы, Кудай билет, көрдүңүздөр. Ушундай эле үйдөн, ушундай эле дыйкандын, чабандын, шахтердин үйүнөн чыгып эле мамлекет башкарып атышпайбы, көрдүңүздөр. Канчалаган нерселерди. Ошон үчүн сахабалардан пайгамбарыбыздын бир улуу сахабасы, ушундай саясат жакшы түшүнгөн бир сахабанын оозунан чыккан сөз бар. Бир мамлекеттичи жаман болсо дагы дейт да, мындай зөөкүр болсо да бир адам башкарыш керек деген. Башкарылбай калган эл болбойт деген, көрдүңүзбү? Сахабалардыкы улуу сөздөр, улуу адамдардын оозунан чыккан сөздөр, көрдүңүздөр. Ошон үчүн дайыма биздин башчыларыбызга баш ийип жашаган эң чоң биздин ийгилигибиз, урматтуу бир туугандар. Муфтиятыбыз, башкабыз бар, келиңиздер ушуга бир туралы фатвалар кандай чыкса ошого баш ийели, урматтуу бир туугандар. Бири-бирибизди колубуздан кармайлы, ыйманга бекем бололу. Эч ким тыйган жок. Мына Кудайдын астында турабыз. Бирөөнү просто биз өзүбүз ошону тилеп алып атабыз да, барып туруп ар кандай нерселерге барып бири-бирибиз менен бөлүшүп, талашып, бирок буга тартип керек болуп атат. Тартип бирөө тартипке салгандан мурунчу, урматтуу бир тууган, бирөө кел тартипке салгандан мурун өзүбүз эле тартиптүү болуп алалычы, келип бири-бирибизди колубузду кармап, бири-бирибизди сыйлап турабы? Таксырлар ашыкча сүйлөсөм кечиресиздер. Алла Таалам бардыңардан разы болсун. Кудайым иншалла үй бүлөңөргө тынччылык берсин. Барган жериңерге кылган кызматыңарды Кудайым кабыл кылсын. Мээнеттериңерди кабыл кылсын Кудайым. Дүнүйө ахиретте сыйлыгыңарды берсин Кудайым. Кем кылбасын бул дүнүйөдө. Бирок бардыгыбыз бир бололу ушу айтылган сураныч эмисилерден эч кимди мажбурлай албайбыз. Бирок бардыгыбыз, көрдүңүз, ушундай дин эркиндиктерин кадырлап, жакшынакай бир иретке келип алалычы. Кийимдерибиз, башкаларыбыз, жанагы айтканыбыз, мектепке балдарыбызды окутканыбыз, башка ошо бизде кемчилик деген нерселердичи, кемчилигибизди күнүнө оңдогонго баягы муктаж болгон жандык болот экенбиз. Утлубул илма минал махди илал лахди деген хадисти бала кезибизден укчу элек. Ушучу адамдар бешикте жатканыңан тешикке кирип кеткениңе чейин илим талап кыл деген. Түшүнчү деле эмес экенбиз. Бешиктен тетиякка чейин окуш керек экен дей берчүбүз да. Бирок муну практика түшүндүрөт экен. Көрдүңүз, азыр мына 45-46-га кирип атам, 50-ге жакында. Бул деген пол кылым деген сөз да, көрдүңүз да. Оңой жаш эмес экен да, өзүңө жаш көрүнгөн менен. Бирок адам ушундай жаш өткөн сайын үйрөнөт экен да. Адам деген 70-80-ге чыкканда эле бир аксакалдын үйрөнө турган нерсеси бар экен да. Ошон үчүн ушул хадистер айтылыптыр да, көрдүңүз. Ошо көргө кирип кеткенге чейин бир кемчилигиң боло берет экен. Эч ким толук болбойт экен. Толук болсок периште болуп кетпейт белек. Карасаңыз да, инсан ошо кемчилик болгон үчүн, ошого муктаж болгон үчүн инсан пенде экенбиз. Бардыгыбыз бул нерсени кабыл кылалы, таксырларым, келиңиздер, бир аракет кылып береличи. Жалпы аракет кылсак, Кыргызстан боюнча мына мухтар акелерге сүйлөштүк, мына көрдүңүздөр, бардыгыбыз биригип келип атабыз. Мына башка жерлерде медреселерибизди да иреттейбиз, мечиттерибизди да. Кичине мечиттерди иретке келтирип кол десе, мечитти жаап атат акмак. Бизде адамдар айыбай чегинен чыгыптыр да, көрдүңүздөр. Ошолор дин билбейт, жазып аткан жана комментарий жазып аткандар өзү намаз окууруна билбейм, мен ишенбейм да.
Антип bir иманы бар адам антип жалаа жаппайт да. Иреттеп коелу деп атабыз, көрдүңүздөр, иреттеп коелу деп. Эртең жыгылып кетсе ошону карабай койдуңар дейт. Адам жума намазда ошо жыгылып кете турган мечиттер бар болчу. Анан бузасыңбы аны жаап, кайра ордуна жакшыраак мечит саласыңбы же жыгылып кетсин ичинде кырылып кетсин деп коесуңбу? Аны тартип керек го ар бир жерлерде, көрдүңүз. Урматтуу бир туугандар, иши кылып бардыгы шүгүр келтирели. Биздин болуп аткан дин эркиндигине, биздеги болуп аткан сөздөргө нааразы болгон, жо мени минтибейди деген адам, ал Кудайдан коркпогон адам. Жакшы билели мунучу. Кудайдан корккон, заррачалык ыйманы бар адам болгон болсочу, ушуга ыраазы болбогон билбейм, каяка ыраазы болот да. Кудай билет. Бардыгыбызга иншалла тынччылык, аманчылык берсин, ушу нерселерге келишели, таксырлары. Муну бирок иш жүзүндө аткаралы таксырлар. Өзүбүз дагы баягы кийимдерибизди иреттеп, балдарыбызды иреттеп, жанагындай ысырапкорчулукка, башкага жардам берип бир бололу да. Алла таалам ыраазы болсун, Азыр ошол сиздерге Бишкектен şu алымдарыбыз келген, Макбул дамылабыз, Мухтар акабыз, bu кишилер дагы ошол эки ооз сөз сүйлөп берсин. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Birinciden ошол Hazreti Mufti ушул жака атайын убактысын бөлүп, кичине бизге көңүл буруп, бизге жол көрсөтүп, насаатын айтып келгенине Алла разы болсун бу кишиден. Жана ошондой эле сиздерден да Алла таала разы болсун. Ушинтип чогулла десе, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге. Эми бая хадис бар го. Ал-маунату ала кадрил мауна деген хадис бар да. Аллахтын жардамы жоопкерчиликке жараша келет дейт да. Bir adam özüge ümmöттүн канча жоопкерчилигин алса, ошончо Алла жардам берет экен да. Азыр биздин ошол муфтийдин сөзүн угуп туруп, билем киши биз мусулмандардын Кыргызстанда башчысы да. Алла ошончо пикир берет экен да. Мына бул сөздөрдү ham көрүп атасыздар, бая күйгөндөн айтып атат. Бир болот тилден эле айтып коюш, жөн эле баян бир нерсени жаттап алыпчы. Бая жүрөктөн ошол үммөттү айланып келип, кыдырып келип, жөн эле сырттан эле билип койбостон, өзү барып көрүп, ошо ичине күйгөндөн айтып атат. Демек, жүрөктөгү нерсе жүрөккө жетет экен да. Бул маҗлистен биринчи мен өзүмө пайда алдым да. Анан экинчиден Азиреттин сөзүнөн ушул хадис эске келип кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи ва муафан фи жасадихи ва индаху куту яумихи хизат лаху дунья." Ау кама кала алейхиссалату вассалам. Пайгамбарыбыз айтат, бир адам эртең менен таң атырды дейт да. Өзүнүн мекенинде, өзүнүн жеринде, өзүнүн үйүндө аманчылыкта дейт. Ва муафан фи жасадихи. Жана ден соолугу чың болгон абалда дейт. 6 саны аман. Ва индаху куту яумихи, жана анда бир күндүк рызкысы бар дейт да. Бүгүн жей турган, кечке чейин жашай турган тамагы бар, рызкысы бар, азыгы бар дейт. Хизат лаху дунья, ал адамга дүйнөнүн бардык жакшылыгы берилиптир деди пайгамбарыбыз. Азыр эми ойлоп көрсөк, ушул хадиске биз, ушул хадис пайгамбар айткан, ушу чөйрөдө жашап атыппыз да. Биринчиден аз алып көрсөк, аламдын ахвалын билип турабыз барыбызчы. Алхамдулилла, биздин мамлекетте тынчтык бар экен. Мына азыр Азиретибиз да айтып өттү, ошондой бир кайгы келген убакта эртең менен кантип таң атырдык эле. Кече кантип таң атырдык. Эртең менен туруп атабыз аманчылыкта. Бул аманчылык, бул тынчтык, бул өтө чоң неимат экен. İbrahim aleyhisselam Kabe'ni kurganda birinci ошого dua kılgan elе da. Allahümme ec'al haza beleden amina. Ey Allah, şu Kabe'ni men kurdum, sen özüңdүн үйүңө тынчтык бергин, аманчылык бергин депчи. Көрсө алымдар айтат, ар бир мамлекеттин, ар бир жердин, керек болсо ар бир үй бүлөнүн, ар бир адамдын дейт. Өсүп өнүгүүсүнүн биринчи шарты ушул экен, аманчылык экен да. Тынчтык экен да. Аманчылык, тынчтык болбосо өсүү болбойт экен. Азыр ошол аманчылык бизде бар, Кудайга шүкүр. Экинчиси ва муафан фи жасадихи. Кудайга шүкүр, ден соолугу жакшы, алсаныбыз аман. Анча-мынча кыйынчылык келип атса, арызданып кетпейли жашоодон. Кудайга шүкүр, көзү көрүп атат го. Кудайга шүкүр, тилибиз сүйлөп атат го. Бир сахаба газатта жүрүп, тиши сынып калган экен да, бир тиш түшүп калган экен. Алхамдулилла дептир да. Тиш түшкөндө алхамдулилла деп атат да. Alhamdulillah közüm körbe sokur bolup kalganım jok. Alhamdulillah dülöy bolup kalganım jok depçi. Ya hazır Allah subhanahu wa ta'ala bir sokur gelip, "Mına közüңdü maňa $1 milyon ber dese beresin mi?"
Бербейсің де. Демек сенің 1,5 метр денеңде қанша оборот жатады. Аны қарабай атабыз да. Жоқ нәрсеге қыжалатпыз да. Альхамдулилля. Ошо денсаулықты Алла бізге беріп атады. Егер денсаулықтың қадіріне жетпесе, бір оорухана бір айланып келели. Оорухана адамдар қандай ахуалда жатады. Ошондо қадірін білеміз денсаулықты. Ва индаху қуту яумихи. Bir күндік ризқысы осы. Азыр қарын үшін емес, қадір үшін тамақ жеп қалдық азырчы. Қой жебесем көңілі ауырайды деп жеп қалдық. Құрсақ ач емес. Азыр Хазіретіміз айтып кеткенде әрбір үйде 2 машина. Азыр біреуді сен 570 миніп келіп, мен оборотым ушунча акча, бизнесіңді айтып сен таң қалдыра албайсың азыр. Азыр адамдар алды ордан өтіп кеттік. Өзгөчө Кыргызстаныбыз. Эми урматтуу бир туугандар, бир нерсе менен адамдар таң қалдыра алабыз. Ал кайсы нерсе? Кулк мүнөз менен, пейил менен, итаат, баш ийүү менен урматтуу бир туугандар. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бекер айтпаган экен. Ман хассана хулукаху фа фи алал жанна депчи. Кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо, адеп ахлагы жакшы болсо, пейили жакшы болсо, ага Фирдаус 5-ин төрүнөн жай берилет деп бекер айтпаган экен да. Эч бир амал кандай убада жок. Кулк мүнөзгө ушул убада бар да. Ким кулк мүнөзү жакшы болсо, пейили жакшы болсо, 5-ин төрүнөн жай берилет деген. Инна мин акрабикум маджлисан яумал кияма ахасинукум ахлака dedi. Кыямат күнү, азыр биз Хазиреттин жанында отуруп кичине сыймыктанып атабыз, Хазиреттин жанында отурабыз депчи. Кыямат күнү түбөлүктүү жашоодо ким пайгамбардын жанынан жай алууну кааласа деп атат пайгамбарыбыз. Ал өзүнүн кулк мүнөзүн оңдосун деп атат. Иннал му'мина ла юдрику би хусни хулуқихи даражата саимил qaim. Musulman adam özünün жақшы құлқ мүнөзүнүн себебинен күндүзү менен орозо кармаган, түнү менен намаз окуган адам даражасына жетип алат дейт. Демек урматтуу туугандар, биз намаз, орозо, умра, ажылыктан да чоң дин бар экен да. Ал кайсы десе құлқ мүнөз экен. Жақшы пейил экен урматтуу туугандар. Биздин иман жүрөктө экен да. Окуган намаздары мечитте же үйдө экен. Аны эч ким көрбөйт экен. Көрсөтөйүн десең да көрсөтө албайт экенсиң да. Бирок ахлак бул көрүнгөн нерсе экен да. Адамдар биздин ахлакты карап баалайт экен да. Ошого урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан исмаху тусмаху. Кечире бергиле, кечириле бересиңер деген да. Ва ма задаллаху би'аффин абдан би'аффин илля изза. Аллах таала пенде кечирген себептен анын авторитетин, кадыр баркын көтөрөт деген да. Эч ким кечирген себептен, кечирим сураган себептен авторитети кадыр барк түшкөн эмес. Балким авторитет тапкан, кадыр барк тапкан кечирим сурап. Ошон үчүн биздин алымдарыбыз айтат, ким кечиргенди үйрөнгөн болсо, кечирим сураганды үйрөнгөн болсо, ушул эки нерсе. Кечиргенди билет. Бирөөдөн ката кетсе. Өзүнөн ката кетсе, кечирим сураганды билет. Текебер эмес. Бул адам кулк мүнөзүн оңдоптур дейт андачы. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, азыр Хазиретибиз айтып аткан сөздүн баардыгы келип мына ушуга такалып атат. Кудай Таала эркиндикти берип атат, Кудайга ошо ибадаттар болуп атат. Эми мындан ашык эркиндик өзү болушу мүмкүн эмес. Ошого мына эң биринчиден биздин бул баарыбыз, мына айрыкча мына өзүнүн дааватыбызда 20 шарт, 6 сыпат дегендер бар го, туурабы? Ошондо биринчи биздин эрежелердин эрежеси башчысы эмне десе, биринчи мамлекеттин мыйзамына баш ийип иш кылабыз. Бул биздин биринчи эреже. Ең чоң эреже. Мамлекеттин мыйзамына баш ийип кылабыз. Мамлекет кандай бизге мыйзам түзүп берди, ошол жол менен кетебиз. Экинчиден урматтуу туугандар, хадисте, шариятта ham ушул мамлекет башчыларына дуа кылышыбыз керек, хидаяттын дуасын кылышыбыз керек. Аларга биз Алладан жардам сурашыбыз керек, хидая сурашыбыз керек. Экинчиден урматтуу туугандар, биздин башыбызда мына муфтият турат, бизди көзөмөлдөгөн, жана өзү муфти хазиретибиз турат. Мына ушул муфтият менен эриш аркак болуп 3 күнгө чейин иштеп келатабыз. Бул хазираттар Кудайга шүгүр, мына атайын убакыт бөлүп бизге келип, мына жолдорду айтып берип атат. Ошого мына ушул жерде азыр айтылган бардык сөздөргө биз итаат эле кылып берсек эчтеке калган жок. Бардыгы мына азыр узун жакшы бир мажлис болду, бардыгы айтылды. Мисалдар менен айтылды, Куран менен айтылды. Эми биздин бу кишинин кыйындыгы келип бизге айтып берди, түшүндүрүп берди. Эми биздин кыйындыгы эмне? Буга баш ийип бериш керек да, болду. Интутиуху тахтаду. Эгер итаат кыла берсеңер, туура жолду көрө бересиңер. Туура жол ачылып, хидаят бериле берет дейт. Ошого мен дагы сөзүмдү узаткым келбейт. Биринчиден бул Азиретке дагы бир Алла ыраазы болсун.
Құда қаласа біз мана өткенде сіз де Чепкен бойынша айтқан елеңіз. Аны біз өзіңіздер білесіздер, бір ай бойы Қырғызстан бойынша жүрді, Чепкен киелі. Құдаға шүкір, көп түркте Чепкенде киіп қалдық, альхамдулилля. Өзіміздің ошол қырғызымыздың ақсалттарын таштабайлы, адаттарын таштабайлы, әдептерін таштабайлы, бардығын емне мәселе болса муфтиятменен кеңешіп, işimizді иншалла ушу кишилерге баш ийип кете берсек, бу кишилердин колдоосу болсо биздин ишибиз дагы 10 эсеге, 100 эсеге иншалла алдыга чыгат деген иншалла жылат деген үмүттөбүз. Алла разы болсун, сиздерден дагы, Hazretten дагы, Аллах Таалам баарыбызга ушул айтылган сөздөргө амал кылууну жеңил кылган болсун. Бардығыбызды Құдайым өзіңдің разы болған жолыңан адаштырбағын. Алла Таалам бекем иман ихлас берген. Алла Таалам қырсық бала ор сырқоладан тышқары қылған, жақшылыққа жанаштырып жамандықтан алыс қылған. Алла Таала ортолорысқа биримдик берген, елібізге бекем иман берген. Ар бірібізді Құдай Таала иман, Құран қызматшысы қылып қолдон ғыны я Раббал аламин. Алла Таалам күнөөлөрүбүздү кечирген, айыптарыбызды жашырган. Мындан кийинки канча өмүрүбүз калган болсо да күнөөдөн жиркенип алыс жүргөнгө өзүң жардам берген. Алла Таалам пендечилик кылып күнөөгө кадам таштай турган болсо Кудайым бир себептер менен ошо нерселерди кылдыртпагын я Раббал аламин. Тегерегибизди периштелер менен орогун, периштелер бизден качып жиркене турган иш кылдыртпагын я Раббал аламин. Алла Таалам эл жерибизге тынччылык, башчыларыбызга Кудайым туура жол көрсөткөн, адилеттүүлүк берген, элибизге туура жол көрсөткөн, элибизге каныйеттүүлүк берген. Алла Таалам өзүң колдогон эки дүйнөнүн бактысын берген. Жаштарыбызга Кудай Таала кайрат, күч кубат берген, намыс берген. Ушул биздин намысыбызды түшүрбөгөн, биздин жүзүбүздү карартпаган урпак өсүп чыгышын Кудайым насип кылган. Ошого биздин көпөрө болуп беришибизди Кудайым өзүң жардам берип, өзүң насип кылгын я Раббал аламин. Өмүрүбүздүн аягына чейин, акыркы демибизди алганга чейин Кудайым динге кызмат кылдыргын, эл журтка кызмат кылдыргын. Ушул дүйнөнүн эшигин жаап аткан учурубузда ла илаха иллаллах деген калима менен узап кетишти ар бирибизге насип кылгын.